Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Соңку учурда мына интернет желелеринде Баткендеги чек ара чыры талкуу болуп, анын ичинде Ворукка коридор ачылат экен, Лейлек анклавда калат экен деген бир кабатырлануу болуп жатат. Бүгүн эл аралык иштер, коопсуздук, коргоо жана миграция боюнча комитети жабык эшик артында жыйын өткөрдүк. Ага улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Камчыбек Ташиев, чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев жана башка тиешелүү жетекчилер келип катышты. Жыйында айтылгандай, урматтуу мекендештер, эч кандай Ворукка коридор берилбейт. Лейлек анклав болбойт. Ал жөнүндө азыр сөз болушу дагы мүмкүн эмес. Буга кабатырланууга эч кандай негиз жок. Анткени кандайдыр бир протокол ишке кириш үчүн өзүнчө мамлекеттер аралык эки өлкө ортосунда келишим болот. Ал келишим жөнүндө эч кандай мындай процедура болгон жок. Ошондой эле ага президенттер кол коет. Эки өлкөнүн президенти макулдашууну терең изилдеп, анализдеп чыккандан кийин эки өлкөнүн президенттери кол койгондон кийин гана ишке ашат. Бирок азырынча эки өлкө президенттеринин кол коюу ниети жөнүндө биз сөздү уккан жокпуз. Ошондуктан Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген эч кандай иш аракет болбойт деп мен сиздерге ишендирип кете алам. Ошондуктан урматтуу мекендештер, Ворукка коридор ачылат, анан Лейлек анклавда калат экен, протокол ушинтип күчкө кириптир деген сыяктуу ар кандай ушак сөздөргө көңүл бурбай, расмий маалыматтарга ишенесиздер деп ойлойм. Чоң рахмат.